Кәлима тайиба 28. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Үч киши эки соопко Биринчиси, башка пайгамбардын коомунан болуп туруп, өз пайгамбарына жана мага ишенген киши. Экинчиси, Аллахтын жана кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Үчүнчүсү, күң аялга мыкты тарбия берип, жакшы илим үйрөткөн соң, анын эркиндигин берип, ага үйлөнгөн киши. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Үч киши эки соопко Биринчиси, башка пайгамбардын коомунан болуп туруп, өз пайгамбарына жана мага ишенген киши. Экинчиси, Аллахтын жана кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Үчүнчүсү, күң аялга мыкты тарбия берип, жакшы илим үйрөткөн соң, анын эркиндигин берип, ага үйлөнгөн киши. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Үч киши эки соопко Биринчиси, башка пайгамбардын коомунан болуп туруп, өз пайгамбарына жана мага ишенген киши. Экинчиси, Аллахтын жана кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Үчүнчүсү, күң аялга мыкты тарбия берип, жакшы илим үйрөткөн соң, анын эркиндигин берип, ага үйлөнгөн киши. Бухари. Түшүндүрмөсү. Бул хадистин мааниси мындай: Хадисте аталган үч кишинин ар бир амалынын сообу башкаларга караганда 2 эсеге көп болот. Мисалы, бир намаз окуган адам 10 соопко болуп жатса, бул кишилер 20 соопко болушат. Бузахир хак.